Айнура Байганаева Жети Өгүздүн Ак Терек айылында турат. Экинчи топтогу майыптыгы бар Айнура айым ата-мурас үйүн талаша албай көпкө чейин туугандардын босогосунда күн өткөрүп жүргөн. Бирок ал мамлекет кепилдеген юридикалык жардам кызматына кайрылганы сотту адилеттик менен жеңишке жеткен. Азыр ал атасынан калган турак үйдүн укуктуу ээси болду. Ошо кыйналып, мурунда бир туугандар менен ошо эжемде болчу домовой. Анан эжем дагы адвокат издеп баары эле акчага такалып калды да ошо. Анан элдерден сураштырсам, анан ушул уякта бар дегенен ушул жака келип, анан ушул жактан анан жардам алдым да. Юстиция министрлигине караштуу акысыз кепилденген юридикалык кызматка кайрылгандар күндөн күнгө көбөйүүдө. Мында жарандар негизинен жер, турак жай жана эмгек маселелери боюнча укугун коргоого келет. Себепсиз жумуштан бошотулгандарды адилеттик издеп кайрылып, сотто утуп, кеңентте өндүртүп алган учурлар да көп. Акыйкат издегендер үчүн бул кызмат чоң көмөк болууда. Кызыл Суу айыл өкмөтүнө кошулгуча Сарып айылында АУПны жетектеп келгем. Анан Кызыл Суу айыл өкмөтүнө кошулгандан кийин Кызыл Суу айыл өкмөтүнө караштуу Бада каналы кошулгон да бизде. Ал жерден кошулганда эле мени чыгарып салган жумуштан, албайм деп. Башка өзүнүн досун коюп алган жетекчи. Андан ызы чуу болуп кайра койгон. 2 айдан кийин кайра эч себепсиз эле эч нерсе айтпай эле приказ чыгарып салган да. Адвокаттуу юридикалык жардам кылып бекер беришти. Ошо менен 7 жолу сот болду, ошо менен утуп чыктык. 5 айлык зарплатамды чыгарып беришти. Буга окшогон соттук иштери бар же кеңеш издеп келген жарандар үчүн кечетен бери тагыраагы 2 декабрдан тарта адам укуктарын коргоо күнүнө карата юридикалык жардамдын 10 күндүк декадасы өтүп жатат. Эң негизгиси ушул декадабыздын максаты жарандарыбыздын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу болуп эсептелинет. Жана биз ойлойбуз, ушул декаданын алкагында жарандарыбыз өз укуктарын билип жана коргой алышат деп эсептейм. Декада учурунда өлкө боюнча атайын кеңеш берүү пункттары ачылган. Анда юристтер, жактоочулар, мамлекеттик жана жергиликтүү кызматкерлер жарандардын суроолоруна жооп берип, укуктук маселелер боюнча жардам көрсөтүп жатышат. Кече ушу 2 декабрдан башталган бул иш-чарабыз. Кечеттен баштап бүгүнкүгө чейин бул жерден бир гана консультация да бербестен элдерден арыз алып, мамлекеттин эсебинен адвокат дайындоодо иштерин жүргүзүп атабыз. Бул жерде мамлекет кепилдеген юридикалык жардам мыйзамынын алкагында каралган учурлар болсо, анда биз мамлекеттин эсебинен акысыз адвокат дайындоо иштерин жүргүзөбүз. Бул боюнча дагы 4 жараныбызга адвокат мамлекеттин эсебинен дайындалып берди. Калктын укуктук сабаттуулугун жогорулатууда бул өңдүү иш-чаралар ар бир адамга акысыз жана сапаттуу юридикалык жардам алууга мүмкүнчүлүк түзүп жатат. Мамлекет бул программаны 2013-жылы ишке киргизгенден бери өзгөчө муктаж жарандар колдоого алынууда. Облуста жыл сайын 2000ден ашык адамга юридикалык кеңеш берилет. Ал эми 1500 жаранга сот ишине жактоочу дайындалып, адилеттикке жетүүгө көмөк көрсөтүлөт. Азыркы учурда адам укуктарына биздин жетекчилик өзгөчө көңүл буруп келүүдө десек болот. Себеп дегенде атайын юридикалык жардам кызматы да түзүлгөн, мыйзам дагы жаңыланып кабыл алынып, анан жарандарыбызга бере турган жардамдын дагы багыттары көбөйүп, бул мындайча айтканда жетекчилик тарабынан колго алынып, ал эми жана жарандарыбыздын укугун коргоо үчүн мамлекеттик адвокаттарга төлөп берүү акысы дагы көбөйүп, сапаттуу иштер жүрүп атат десек болот. 10 күндүк укуктук колдоо декадасы облустун бардык аймактарында өтүүдө. Кайрылуу үчүн жарандар Юстиция министрлигине караштуу облустук юстиция башкармалыгына же аймактардагы тиешелүү мекемелерге барышы кажет. Гүлбарчын Молдоева, Айбек Турдакунов, Ысык көл жаңылыктары, Кара Кол шаары.